менен чогуу чай ичиш анын үчүн позор болчу да. Ушинтип ичтим. Мен ошол мына жүрөгүмдө турат да. Ошон үчүн ар бир адамга мындай туура мамиле кылыш керек. Сен чоңсуңбу, кичинесиңби, байсыңбы, кедейсиңби деген мындай тандалма мамиле кылбаш керек адамга. Күндүз иштейм, кечинде окуйм. Күндүз окусам жакшы болот эле десем, ошол депутат жардам берип мени очный отделениеге отуртту. Бульварда көчө шыпырсам дагы, көчөдөгү туалеттерди тазаласам дагы, Алы Токомбаев, Кубанычбек Маликов, Чыңгыз Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков деген залкарлардын алар бульварды эс алчу. Мен ошол кишилер менен отуруп, баарлашып, ошол кишилердин далай батасын алгам. Эгер ошол жаштарды түшүнө алып, тил табышып, сүйлөй албаган, жаштарды түз жолго сала албаган, бул аксакалдардын проблемасы. Бул жаштардын проблемасы эмес, бул аксакалдардын проблемасы. Биздин сыймыгыбыз болуш керек Талас шаары. Ошон үчүн мен өзүм оюмда Талас шаарына көп кабаттуу үйлөрдү курушубуз керек. Чат базардын ар жагына илгери борбор болгон чат базар. Ошол жерге центр обслуживания населения, бардыгы справкалар мына азыр ушуга келип атат, цифровизация болуп. Таласка келбей так ошол жерден ала турган болуш керек. Бакаятада эмне кылса болот дейт да. Бакаята сливанын борбору. Бакаятада известняк чыгат, место рождениеси бар, Акиташ, известняк. Эгер биз Кара Бурадан Аманбаевден жана 7,5 километр туннель каза турган болсо, биз Ташкент шаарына 1 саат 20 мүнөттө жетебиз. Не только кызматтан алыш керек эмес, аларды жоопко тартыш керек.